Биздин кийинки органиканын немеси, основоположниги, то есть органиканын суть органики, конечно, предельные углеводороды башталат. Предельные углеводороды, либо еще говорят насыщенные углеводороды, то есть бул эмне дегенди, углеводороды содержат только одинарный сигма связи. То есть эмне дегенди, двойной жок, тройной жок, только одинарные сигма связьдар бар болгонду предельные либо еще насыщенные углеводороды деп айтылат. В зависимости от строения углеводородного скелета предельные углеводороды делят на алифатические, то есть алифатический деген эмне деген бул чейин жөн эле мындай прямо турган нелерден ушуларды алифатический дейбиз. Эми еще циклический бар, циклоалканы, алар эмне цикл болуп түзүлөт. Кийин булар ушул предел Мирайда? Мирайда? алардын общая формуласы бар. Формула гомологического ряда алканов CN H2N плюс 2. Цикл алкандар үчүн CN H2N. Номенклатура алканов имеет особое значение, поскольку название большинства органических веществ строят на основе названия алкана. То есть номенклатурасыны алкандардын билиш бул шарт. Анткени деген башка углеводороддор же углеводород эмес, башка органический соединениялар ошол немелердин, алкандардын немесине за счет номенклатуры алканов аталат. Первые 4 члена гомологического ряда алканов имеют тривиальные названия. Бирден баштап төрткө чейинки, то есть систематический эмес, тривиальный названиялары бар экен. Бул тривиально деген эмне деген, бул народ берген ушундай аттар болуп калат да. Биринчиси общая формуласы CnH2n плюс 2 болду. Эми n-ди 1 десеңиздер, бул ушундай барып калат. N2 болуп турмусо мындайга, 3 болуп турмусо мындай, кийин 4. Ушулардын названиялары бар экен. Тривиальный название: метан, нол-метан, этан, пропан, кийин бутан. Кийин уже далее названия углеводородов образуются из греческих и латинских числительных с добавлением суффикса ан. То есть 5 бул эмне болот? Греческий мээлерде коюлганда 5 бул пент, 6 кекс болуп калат, 7 гепт болуп калат. Ошолорго ан кошсоңуздар гептан ушундай болуп кете берет. Название алканов с разветвленной цепью строят по названию самой длинной цепи с указанием заместителя одновалентных. Мисалы, именно ушул жөнүндө сүйлөп кетет турмусам, булар кантип разветвленныйларды кантип эме кыласыздар? Мисал дейлик, мындай бар экен. Бул 1, 2, 3, 4, 5 экен. Значит, 5 болсо эмне? Пентан. Пентанда деген ортосунда метил группа бар экен. Көрдүңүздөр да? Ортосунда метил группа боло турган болсо 1, 2, 3. Үчүнчү экен. 1, 2, 3. Үчүнчү экен. По-любому 3 жактан болот. Значит, не болот? 3. 3тө метил пентан. Ушундай болуп калат. Эми могул жакта, могул жерде дагы бирөө бар болсо дейлик. 1, 2. 2 экен, 3.
Мына жақтан башталады да ушунда. Мына жакта эмес. 1, 2, 3 мына жак төрт болот. Бул жактан башталбайт. Мына жактан башталат. Жакыныраак жакка башталат да. Ушунда 1, 2, 3. Значит, 2, 3 мына жерде Ди болот. Диметил пентан. Основной вид изомерий для алканов. Изомерий, начиная с бутана. Эми изомерлерди карасак, пропанда изомер жок. Этанда жок. Метанда жок. Пропандан бирок бутандан башталат. Мына бутан турса, бунун изомери деген мындай. 2 метил пропан. Число возможных изомеров резко увеличивается с ростом n, деп жатат экен. Основные природные источники алканов – нефть и природный газ. То есть источник алканов – нефть, именно природный газ. Да? Синтетически способны получение алканов и классифицируются по длине углеродного скелета. Из реакции с сохранением углеродного скелета важнейшее гидрирование ненасыщенных углеводородов. С удвоением углеродного скелета протекает реакция Вюрца, взаимодействие алкил-галогенидов с натрием, который дает симметричные алканы. Эми бардығына эле известная реакция бул реакция Вюрца. Эмне болуп атат? 0R бул радикал йод натрий менен реакция өтүп. Конечно, эмне болуп атат? Натрий йод менен взаимодействие болуп, радикалдар биригип калат. Радикалдын формуласы барабар CnH2n плюс 1 эле. Формуласы ушундай. Бир водород кетип, радикал пайда болуп калган. Уменьшение углеродного скелета на один атом происходит при сплавливании солей карбоновых кислот с избытком шелочи. Образуется алкан, содержащий на один атом углерода меньше, чем сод на соль. Мындай туз бар экен. Бул эмне шелочь менен реакция кирип атканда, мындай карасаңыздар, мындай болуп атат. Бул жакта бир кислород, бул жакта 2 кислород, карбонат пайда кылды. Натрий менен натрий алдында эко болуп бул жакта. Кийин бул жактагы водород мына жакка кошулат. Алканы достаточно инертные соединения, что объясняется высокой прочностью сигма-связей, а также их неполярностью. Эти связи могут расщепляться только под действием активных свободных радикалов, поэтому для алканов характерны радикальные реакции, в которых атомы водорода замещаются на другие атомы или группы водородов. Эми алкан жөнүндө жакшыраак кетсек, менен хлор реакция кирсе, мисалы, бул, конечно, эмне радикал пайда кылышыбыз керек, значит, ультрафиолетовое излучение керек бизге. Бул жакта, конечно, чоң механизм, бунуку чоң механизм, но ушул реакция өзү эле уже чоң механизм. Бул 6-7 механизмден туруп калат. Биринчи эмне болуп атат? Хлор ультрафиолеттен радикалдар пайда кылат. Кийин мол менен хлор радикал реакция кирип, эмне болуп атат? Радикал пайда кылат плюс мындай пайда болду. Мол радикал мол менен реакция кирип калат. Кийин барат, эмне ол мындай пайда кылат.
ушундай мээлер болот, термический реакциялар болуп кетет. Кийин ушинтип мол пайда болот. Бул дагы аш эме мол жакта эки да. Ошо бирөөсү менен реакция кирет. Ушинтип кете берет болчу. До бесконечности да барышы мүмкүн. Ушул жактан полимеризация да кетип калышы мүмкүн даже. Мисалы, мына важнейшие реакции радикального замещения с разрывом CH связи, галогенирование при нагревании или освещении и нитрирование под действием разбавленной азотной кислоты. Эмне атат? Нитрирование деп жатат экен. Азотной кислоты под действием разбавленной азотной кислоты. Азотная кислотаны жазсак, органикада азотный кислота мончу жазып алсаңыздар, силерге өзүңүзгө удобный болот. Разбавленный экен. Реакция кирсем эмне болот? То есть эмне? Бул суу. Циклоалканы отличаются от алканов, во-первых, тем, что их молекулы отсутствует свободное вращение вокруг. Эми конформацияларды карасак, мисалы, алкандарда деген, мисалы, муну тура турган болсо, силер муну как-то айлантырып, монтип алып келтирип да койсоңуздар болор да. Бирок мондай келе экен. Мисалы, углерод атомун карасак, мондай болсо, так, ооба болуп калат экен. Мына ушундай кылсаңыздар болот. Конформация ушундай болот. Цикл алкандарда, мисалы, бутан алсак, бутанды сиз эч кантип монтип айлантыра албайсыз да. Цикл алкандардын общая формуласы CnH2n болот. Бул алкендердин окшош кетет формуласы. Цикл алкандарда, мисалы, эң эме, молор по идее нестабильный. Но ушул нестабильный. Мол, циклопропан нестабильный. Циклопентан деле нестабильный болуп калган. Эмнеге десеңиздер, бул жакта steric hindrance бар да. Steric hindrance бул пространственное бири-бирине мешать этет, пространственное притяжениялар. Могу, мисалы, бири-бирине мешать берет. Могул жакта деле ушундай да, мондай болуп турган болсо водород, бул жакта деле водород болот, могул жакта деле үчөө бири-бирине мешать берет. Могул жакта деле мондай болсо, бул жакта деле бирөөсү ушинтип мешать берет. Эң бул стабильный циклоалкан бул, конечно же, циклогексан. Эмнеге? Бул деле нестабильный өзү. Ушундай состояние койсоңуздар, нестабильный. Бул конформация болуп, өзүнүн эмесин раскрыть этип, башкача болуп кетет. Өзүнүн тиги баягы эмелерине конформация болуп, мындай изменение формы болуп кетет дагы. Эки форма түшүп калатчы. Бирөөсү креслообразный, а бирөөсү ванна. Ванна мондай болуп калат. Мондай. Бир, эки, үч, төрт, беш, алты. Могул ванна болуп калды. Креслообразный. Мындай болот. Кресло окшошчу. Эң стабильный, конечно, креслообразный болуп калган. Ваннада деген могул жакта стереохиндрансер пайда болуп калат мондай жактарда. А стабильныйсы мол. Конечно, мында деген эндо менен аксо деген мээлер бар, положениясы бар. Муну туруп турган болсо,
мындай болот да. Мисалы бир мен карасаңыздар, плейнди карасаңыздар, то есть эмне бул? Жөнөкөй лист койсоңуздар, муну бир уровеньде кылсаңыздар листинчи, бирөөсүнүн үстүнө ушундай чыгып калган болот, бирөөсүнүн мындай кеткен болот. Бирөөсү бул жакта ушундай түшүп калган болот, бирөөсү кеткен болот. Ушундай караганда, то есть на уровне этого листа турган болсо, буну эмне дейт эле? Эндо деп коет. Эндо. Анан ушул жактан чыгып калмаса, экзо деп коет. Ушундай немелери бар, расположениялары. Так, алкандарда эми, конечно, алкан галогениддер ушундай бир замещение болгондо, мисалы дейлик, эң простой элден баштайлык. Бутанга замещение кылып, хлор замещение кылыппызчы. Эми канча изомери бар деп ушундай суроолор да келе берет бул жактачы. Если именно пространственный изомериясын карасаңыздар, именно мындай болот турган болсочу, С4H9 хлор бар экен силерде. Меме изомерин, структурный изомерияларын тартып берилер десе, силер биринчи, конечно, мону тартасыздар. Кийин мону тартасыздар. Кийин там эмнени тартасыздар. Мону тартасыздар. Мону тартасыздар. Пока что ушул эле нерселер тарта алат экенсиздерчи. Эми бул помимо этого именно ушул үчүн пространственный изомериялар бар. Пространственный изомериясын карайлык мынанын. Жөн карасаңдар ушундай, бирок пространственный изомерия да. Мол именно ушул жактагы мындай болсун дагы, мындай кылып коеюн да. Мындай экен. Атом углерода. Кандай эмес бар? Бул жактан келиптир, мындай болду. Бирөөсү элестетсеңиздер, бирөөсү алдында болот, бирөөсү аркасында болуш керек. Ушундай да. Бирөөсү алдында, бирөөсү аркасында. То есть связь түзүлгөнчү. Алдындагы мындай болуп калса, аркасында мындай да. Либо же алдында водород, аркасында хлор болот. Эми ушуну ошого карата, пространство изомерияга карата названиялар бере алабыз. Бул стереохимия болуп калган болот. Стереоизомерлер нол экөө бири-биринин немеси зеркальный отражениясы да. Мисалы, азыр силерге эң наглядный пример беремин зеркальный отражение жөнүндө. Так, зеркальный отраженияга жөнөкөй эле мисалы, колуңузду алыңыздар, азыр алсаңыздар, сол кол мындай болсо эми мындай. Ушун немеге күзгө койсоңуздар, бул сиздердин оң колуңуздар болуп калат да. Жаш карасаңыздарчы. Мындай болуп калат. Бирок эми зеркальный отражениясы мына сол колдунчу зеркальный отражениясыны сиздер эч кантип кайра ушул положенияга алып келе албайсыздар да. Кандай десем, могул зеркальное положение ушуну сол колду алып туруп күзгө ушундай койсоңуздар, мындай болуп калды. Бул мына айтканда оң колуңуздар болуп калды. Оң колуңуздарды кантип койсоңуздар эле мындай перевернуть этсеңиздер, мындай алмаштырып, расположениясын алмаштырып болсо дагы сол колго эч качан мына ушундай положенияга алып келе албайсыздарчы. Ушунда бул нерсени хирал деп коюшат.
хиральный деп коет. То есть эмне? Зеркальное положениясы өзүнүн начальный состояниясына окшош эмес болсо, ушундайларды хиральный деп коет. А если өзүнүн начальный состояниясына бир нерсе кылып мынтип алмаштырып, кандай десем, бир аз круговорот кылып, бир аз айлантырып алып келип койсоңуздар, окшошуп калса, аны ахиральный деп коет. Эми ахиральныйга пример. Ахиральныйга пример азыр келтирем силерге. Ахиральныйга пример, так. Мисалы могул метан бар экен, үстүндө хлор, бул жакта водород, бул жакта мисалы эмне десеңиздер, бул жакта деле водород болсун, бул жакта бром болсун. Бунун зеркальный отражениясы могул жакта бром болуп калат да. Зеркальный отражениясы эмне болот да? Бул жакта углерод, бул жакта водород, хлор. Караңыздар, зеркальный отражениясы ушундай биринчи взглядта карасаңыздар окшош эмес да. Туурабы? Вообще окшош эмес. Бром бул жакта турчу, а бул жакта зеркальный отражениясында бул жакта калды. Эми мону ушул зеркальный отражениясын алып туруп айлантырып коюңуздар, кандай десем, могул бромду могул жактан алып туруп эле жөнөкөй эле 180 градуска каратып айлантырып коюңуздар. Мону турат эле, буну 180 градуска алып туруп айлантырып коюңуздар. Айлантырсаңыздар, нол эмне болду? Бром бул жакта болуп калат да. Айлантырыңыздар, бром бул жакта болуп калды. Водород бул жакта болуп калды. Нол экөө алмашпайт эмес астында. Просто буну 180 градуска алып туруп айлантырып койсоңуздар, бром бул жакта болуп калды. То есть бул эмне? Начальный өзүнүн эмесине окшошуп калды. Өзүнүн начальный ветине окшошуп калды. Ошон үчүн мону ахиральный деп коет. Могул ахиральный. Эми жөнөкөй меме ушул ахиральный менен хиральныйдын мемесинде эмне деген? Айткан, если бир углероддо 4 функциональный группасы, то есть эмне деген, мына 4 мемеси связи, ушул төртөө тең башка группалар менен связан болгон болсо, бири-бирине окшош эмес группалар менен эмне болгон болсо, байланышкан болсо, бул хиральный болуп саналат деген. Хиральный. Эми ушул эле углероддо эки меме функциональный группа окшош болуп калса, водороддон экөө болуп калса, бул ахиральный болуп калат. Ушул нерсени жактап алсаңыздар болду. Эми нол жөнүндө кете берелик. Ушуну алдыда болгондо, мындай болсо, алдыда болгондо всегда мындай кара менен меме кылышат. Аркасындагысында мындай. Ушундай болуп калат. Мынтип аркасына меме кылган болот. Аркасындагы, то есть мындай болуп калган болот да. Алдындагысы катуу мындай. Ушундай болот. Бул биринчи случай. Нол хлор алдында болот. Экинчисинде мындай болгондо алдында водород болуп калды. Аркасында деген хлор болуп калды. Эми priority деген бар. Ушундай понятие бар. То есть бул электроотрицательностька карап күчү коюлган да. Жок, биринчи Ньюман
проекция бар, Ньюман проекция бар. Ушул Ньюман проекция менен сиздер арасында үйрөнөсүздөр азыр. Ньюман проекция менен карасак, мону ошонучу сиздер ушундай положениеде караңыздарчы. Ушундай положениеде карасаңыздар, могулчу ушунда кайсыга окшош кандай болуп калат? Караңыздар, хлор алдында болчу үстүндө болуп калат хлор. Водород аркасында экен. Значит, мондай Сизден. кечирип коесуз, мага сүйлөдүңүзбү? Ушул молекуланы ушундай прямо карап көрүңүздөр. Молекула турат. Карап көрсөңүздөр, значит, эмне болуп атат? Нол бирөөсү алдында турган болот экен. Туурабы? Бирөөсү алдында турган болсо, значит, мындай калат экен да. Ушундай. Эми аркасында турган нерсе нол болуп калат. Бул жакта водород калды. Жок. Сиздер мындай положениеде эмес, могул жактан эмес, могул жактан карасаңыздар. То есть нол турат да мончалык, мончалык турат. Эми сиз могул центриге карап көрүңүздөр. Ушул углероддун центрине карасаңыздар, мону түзүлүп калат. Центриге карасаңыздар, көрөсүздөр хлор үстүндө экендигин. Бул жак деген мындай, могул жакта экендигин. Анан бул жак мындай экендигин. То есть аркасында водород аркасында туруп калдычы. Эми priority деп айттым мен сиздерге. Бул электроотрицательность. Электроотрицательность нол үчөөнүн кимисинде эң күчтүү. Яшнабыда буну А деп коюңуздар. Кийинкин карайлык. Бул жакта углерод, бул жакта деле углерод. Бирок бул углерод дагы бир углеродко связан, а бул жактагы углерод бирөөсү водородко связан. Нол экөө коем окшош эле бул жакта водороддорчу. Ошон үчүн буларды айтпайбыз. Бул жакта водороддорду айтпайбыз. Нол жөнүндө айтайлык. Бул жактагы нол углерод бул водородко связан экен, бул жакта углерод, бул углеродко. Ушунда электроотрицательность нол жакта күчтүүрөөк экен буга карагандачы. Буну Б деп койсоңуз, буну С деп коюңуздар. Эми что-то эми мындай болуп атат да биздечи. Так. Мындай болот атса, үстүндө хлор, бул жакта мындай. Мындай. Аркасында водород, конечно. Эми күчүнө карап дедим мен сизге, бул жак А болуп калды, бул жак Б болуп атат, бул жак С болуп атат. Күчтүүдөн баштап күчсүз жакка карап, то есть күчтүү электроотрицательно баштап азыраак мына күчү азыраак отрицательныйга карап кетсеңиздер, мындай кылабы? А, Б, мындай, кайра эле мындай. Бул эмне деген нол эмне деп жатат? Значит, бул по часовой стрелке кетип жатат да, туурабы? Эми сиздер карасаңыздар, мондай дагы бул жака кетет да, 12, кийин 1, 2, 3, 4, 5, 6, мына по часовой стрелка болуп кетип атат да, бул дагычы мындай айланып кетип атат по часовой стрелке. Бул по часовой стрелке кеткен болсо, R болгон болот. R деп айтылат. То есть R с английского right, правый деген мааниде, да, вправо деген мааниде, вправо. Бул эмне? Значит, оңго карап кетип атат. Ошондо мынаны R деп коет. Эми атай турган болсок, R дейсиздер дагы. Могул жак, конечно, 2 жок, бул 2 деп коюлбайт. Жөле R мына кылып туруп 2 хлоробутан. Ушинтип аталат.
Эми S жөнүндө сүйлөп кетсек, могул жакта биз баягы мындай да карадык, мындай турганда карадык элекчи. Бул жак центрге карап, мына ушул жакка карасаңыздар, бул Ньюман проекцияда мындай болуп калат да. Могул жак хлор калды. Эми мындай состояние болгондо карап көрүңүздөр. Когда хлор алдыда эмес, водород алдында болуп калгандачы. Водород алдында болуп калганда. Мындай болуп калганда. Буну кандай карайт экенсиздер эми? Буну центрге карап карасаңыз, Ньюман проекциясында водород алдында болуп калды. Бул жак мындай болуп калдычы. Эми эмне үчүн ушундай положение болгондо ары системага карап туруп эле айтсак болбойт? Анда кандай кылат эле? Могул жактын электроотрицательность күчтүү болот эле, мындай болуп калат эле, кийин мындай болуп калат эле да. Монтип элеп туруп эле R деп койсок болот эле, бирок туура эмес болуп калат ал нерсечи. Эмнеге? Эмнеге дегенде, RS системада, RS номенклатура системасында биз эң слабый электроотрицательностьты, приоритисini, күчүсүнү аркага коюшубуз керек. Ушунда кандай болуп атат? Мына хлор бар экен, мол бар болуп атат, мындай бар болуп атат, кийин мындай болуп атат. Монуку күчтүү. Мулардына карагандачы. Значит, бул сөзсүз ушул Ньюман проекцияда алдыда туруш керек, алдылардан бирөөсүндө туруш керек. Кийин эмне? Кийин, конечно, мол. Бул деле сөзсүз болуш керек. Мындан кийин эле турат да. Эң слабый ушундай, бул жакта бул болуп калат да. То есть эмне болуп атат? Мындай. Эң слабый водород болуп атат. Водородду мынанычы бир нерсе кылып сиздер аркага өткөзүп салышыңыздар керек. То есть буну айтканда, мына ушул карасаңыздар, мына ушундай турат. Мону могул жерге алмаштырып коюшуңуздар керек да. Буну ал түрү эле алмаштырып кое албайсыздар. Буну өткөзүшүңүздөр керек. Кантип өткөзөсүздөр? Могул водородду бул жакка өткөзүңүздөр. Өткөзсөңүздөр, буну могул жерге өткөзүшүңүзгө туура келетчи. А мону жерге коюп коесуздар. Ушунда кандай болуп калды могул жактын эмесичи? Кантип внешний вид өзгөрүп кетет монуку. Көрөсүздөр. Внешнийси мындай болуп калат. Буну өзгөртсөңүздөр, мондайдагы местосунда бир эле мол калып атат да, өзгөрүлбөйчү. Мондай болуп калды дагы. Могул жакта метил туруп калды. То есть могулчу. Аркасында водород туруп калды. Болду. Бул уже правило сакталды дагы. Значит, буну уже ара системага баягы күчтүү приоритисине карап туруп эле атап койсок болот. А хлор бул жакта туруп калды. Эми центрде карасаңыздар, Ньюман проекцияда мондай болуп калды дагы. Үстүндө CH3, бул жакта мондай болуп калды. Бул жакта хлор болуп калды. Эми приоритисине, то есть күчүнө карайлык. Бул жак А эле бизде, бул жак Б, бул жак С. Өткөзсөңүздөр, мындай болсо, мындай экен да, значит. Мындайга айлана берет экен. Бул эмне болуп атат? Бул против часовой стрелки айланып атат да, туурабы? Мындай болсо, саат 12, бандыкай 1, 2, 3 болсо, 4, 5, 6. Бизде бул жакта бул өзү саат мына час кетсе, бизде азыркы немебизде приоритисине карасак, мындай болуп калды. Наоборот болуп калды. Значит, эмне? Бул наоборот болуп турган болсо, могул неме
ушундай молекуладачы хлор аркасында турган моментте буну с хлоробутан деп неме кыласыздар, атайсыздар. Пространственный изомерие ушул пространство изомерие деп аталат болчу. Мынау задачаны карасаңыз 22:1 экен. Определите молекулярную формулу алкана, массовая доля водорода в которой равна 16.67 экен. Алкан деп жатат экен. Значит, эмне бунун силер общая формуласын билесиздер. Общая формуласы эмне? CN H2N плюс 2. Водороддун массовая долясы 2N плюс 2 деленное на 14N плюс 2 экен. Ушул 0,1667-ге барар экен. Моль чарсаңыздар болот. Либо же 0 биринчи способ менен чарсаңыздар болот мындайчы. 0 более жеңилирээк. Конечно, бул жеңилирээк. Эмне? Возьмем образец алкана массой 100 граммов дейт. И найдем мольное отношение водорода дейт. 16,67 болсо 100 граммдан 16,67 грамм болот. Буну массовый эмесине бөлөбүз. 1 деп. Конечно, мындай болот канда. X H Y деп койгон экен. Бөлдүк. Кийин 2,4 экен. То есть бул мынашуну мына бөлүп салсак 2,4 экен. Бул деген 12,5. Простейшая формуласы мындай. Эми мен айткан формула менен чыгарып көрсөңүздөр. Мен айткан формулада эмне экен? 2n плюс 2 бөлүнгөн 14n плюс 2. n 5 болчу бул жакта. 0 медли жеңил способ деле. Определите молекулярную формулу алкана, если известно, что для сжигания 6 литров этого вещества потребовалось 39 литров кислорода. Сколько литров углекислого газа при этом образовалось? Мындай неме бар сиздерде. Алкан менен баланс кылсаңыздар, мындайга барабар калат. Объем кислорода в 6,5 раз превышает объем алкана. Бул жак 6 литр болсо бул 39 экен. Значит, эмне болуп атат? 39-ду 6-га бөлсөңүздөр, бул жак 1 да. Бул жак неизвестный экен. Бул 6,5 болот экен. То есть эмне болуп атат? 3n плюс 1 равняется 6,5 экен. Бул жакты көзүп салсаңыздар, минус болот 3n. Мына жакта 2 бар экен. Ушуну эмне кылып калат? Мына жак 2 да. Буну көбөйтсөңүздөр равняется 13 экен. Бирди бул жакты көзүп салыңыздар. 3n 12 барабар калды. n ушунда 4 экен. Ответиңиздер бутан болуш керек. Эми классический суроо. Какой минимальный объем 10% раствора гидроксида калия плотностью потребуется для поглощения продуктов полного сгорания пропана, измерено при температуре 20, давление 95 кпа. То есть эмне болуп атат? Бул жакта уже формула Авогадроға кирип калабыз. ПВ НРТ. Ачем болсо, химияда мындай понятие бар. Адсорбция деген понятие бар. То есть поглощение. Чыккан немени, углекислый газды поглощают раствором гидроксида калия.
При этом